балдардын жүздөрүндө чыныгы кубаныч жана үмүт туюлат. Алар ата-энелеринен жылуу сөздөрдү, меримдүү кучактарды алып, Ички иштер министрлигинин Дзержинец лагерине эс алуу, жаңы достор жана унутулгус жайкы күндөр үчүн жолго чыгышууда. Анда эмесе кеттик. Нурум, мен 12 жаштамын. Мен лагерге экинчи жолу баратам. Мен биринчи жолу лагерге барганда сразу эле досторум менен достошуп, абдан жаккан. Лагерге мага тамактары, дискотека, көп нерсе жаккан. Ошондуктан мен кайра баратам. Issiq bizga qo'char jayib, issiq bizda kutib dayim, issiq din ajoyib jayib, issiq endi jetsin, taptaza to'nib kelinmetsin, qasiyatu issiq Esaldır ısıkı, barımız plajda, kızlar bu yerde baldırdın oyu başka. Esaldır ısıkı, muzikadan artkanca gelgile biz menen çoğu barımız kaytalap dur. Дзержинец жайкы лагери балдар үчүн коопсуз жана кызыктуу эс алуу жайы. Ар бир бала үчүн жайкы эс алуу пайдалуу, коопсуз жана көңүлдүү өтүшү керек. Ушул максатта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине караштуу Дзержинец балдар лагери боюнча учкай сөз кылмакчыбыз. Бул лагерь 1969-жылы пландалып, 1974-жылы ишке берилген. Азыркы учурда 350 балага ылайыкталган. Лагердин жекелей аймагыбызда балдардын ден соолугуна, эс алуусуна ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ошондой эле мини футбол, баскетбольный, эми пляждык аймагыбызда волейбольный ойночу аянт да курулган. Балдардын да ден соолугун чыңдоо максатында термалдуу суу менен атайын бассейн курулган. Биздин лагерге ички иштер органдарынын балдары гана келет. Бардык шарттар буюрса жакшы. Балдар спорт менен машыгып, ден соолугун чыңдаш үчүн кичи футбол, баскетбол, ошондой эле волейбол ойноо үчүн атайын аянтчалар курулган. Менин атым Умар. Канчадасың? 9-тан. Бул лагерге биринчи жолу келип атасың? Ооба. Үйгө баргың келбейби? Жок. Жок. Эмнеси менен жагып атат бул жер сага? Бийлейбиз, уктайбыз, жейбиз, анан эс алабыз. Тамактары даамдуу экенби? Ооба. Лагерден эс алуу мезгили 20-июндан 29-августка чейин уланып, эс алуучулар 5 күндөн 10 күнгө чейин ден соолугун чыңдашат. Балдардын коопсуздугу жана саламаттыгы биринчи орунда болгондуктан, лагерь күнү-түнү Ички иштер министрлигинин ички аскерлери тарабынан кайтарылып турат. Балдар күнүнө 3 мал ысык тамак менен камсыз болушуп, ар кандай кооптуу учурлар жаралганда дарыгерлер дайыма жардам көрсөтүп, балдарды карап турушат. Кечинде балдар үчүн ар түрдүү оюн-зооктор уюштурулуп, балдардын достошуусуна жана жагымдуу эс алуусуна жакшы шарт түзүлгөнүн көрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги жаш муундун өнүгүүсүнө серкек жашоо образын кармап, мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу иштерин мындан ары да улантат.